11 каналында кечки жаңылыктар. Менин атым Назика Атамбекова. Бүгүнкү программада Ички иштер министрлиги Ак Илбирсти атып өлтүргөн мергенчиге карата кылмыш ишин козгоду. Айыпталып жаткан Ысык көлдүк мергенчи Ак Илбирсти аттайлап эмес, капыстан атып алганын айтууда. Эми ага 500 000 сом эсебинде айып пул салынып, 3 жылга чейин эркинен ажыратуу чарасы көрүлөт. Давосто кезектеги дүйнөлүк экономикалык форум ачылды. Форумдун бул жолку темалары 4-өнөр жай инкылабы, гуманитардык көйгөйлөр жана качкындар тууралуу болмокчу. Европага калган мигранттар агымы негизги темалардан болот деп күтүлүүдө. Ал арада дүйнөнү дүрбөлөңгө салган Ислам мамлекети террордук уюму согушчандардын эмгек акысын 2 эсеге кыскартууга мажбур болду. Эскертсек, соңку кезде дүйнөлүк аскердик күчтөр уюмунун каржылык объектилерине соккуларын күчөтүүдө. Ушулар туурасында кененирээк кабардар болосуздар. 11 каналында калыңыздар. Ушулар туурасында кенен кабардар болосуздар. Бишкектеги студияда мен Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Ички иштер министрлиги Ак Илбирсти атып өлтүргөн мергенчиге карата кылмыш ишин козгоду. Ишембиде Ак Суу ички иштер башкармалыгы 48 жаштагы Ысык көл тургуну Аскарбек Каранаев Ак Илбирсти атып өлтүргөн үчүн кармалганын билдирген. Кызыл китепке киргизилген сейрек кездешүү жаныбар койлуу жайлоосунда атып өлтүрүлгөн. Каранаев өзү Ак Илбирсти атайлап эмес, Карышкырды атам деп кокустан атып алганын айтууда. Ошол эле учурда Коопсуздук комитети Талас облусунун Бакай ата айылында жаратылыш ресурстарынын маалыматтары боюнча сейрек кездешкен Сибирь аркарын атып кеткен аңчыны бошотуусун талап кылган УКМК кызматкерине карата тергөө иштерин баштады. Ушундай көйгөйлөрдөн таасирленген Америка киноактёру Леонардо Ди Каприо Борбор Азиянын 12 өлкөсүндө жоголуп бараткан Ак Илбирстердин көбөйүшүнө салым кошуп, 2020 жылга 20 жаныбар деген долбоор иш жүзүнө ашууда. Башка жаңылыктардан жогорку нарын гэстердин тагдыры эми кандай болууда? Бул тууралуу Жогорку Кеңеш Орусия менен гэстерди куруу келишимин жокко чыгаруу маселесин кароодо. Эгер денонсациялоо жөнүндө мыйзам долбоору ратификацияланса, Орус гэс курууда инвесторунан чакырат. Экономика министрлиги келишимди денонсациялоо шартында Кыргыз тарап $37 миллион Орусия карыздар болорун айтууда. Камбарата 1 жана Жогорку нарын каскадында гэстерди куруу жөнүндөгү келишимге 2012-жылы Бишкекте кол коюлган. Ошондой эле Жогорку Кеңеш автоунаалардын ээлерине милдеттүү түрдө унааларын камсыз кылуу мыйзамын кароодо. Бул мыйзам долбоору боюнча ар бир жаран унаасын милдеттүү түрдө тийиштүү компанияларга каттатуусу зарыл. Кыргызстандагы ОСАГОнун баасы канча турат? Камсыздандыруу сыйлыгын коюму кандай? Ушулар туурасында финансылык көзөмөл кызматынын өкүлү Нурлан Байбосунов кененирээк айтып берет. Турак жайды камсыздандыруу жаңы мыйзам 11 февралдан башталат. ОСАГО деген экинчи мыйзам милдеттүү камсыздандыруу, автоунаанын ээсинин жоопкерчилигин камсыздандыруу, ал 7 февралдан баштап бул мыйзам күчүнө кирет. Ушул мыйзамга 3 ай берилген, 1 майга чейин ар кайсы унаанын ээси камсыздандыруу жеке компанияларга кайрылып, ошолордун бөлүмүнө кайрылып, үйүнүн жанындагы камсыздандыруу полис алышыңар керек да. Ал мыйзамдын мааниси мындай аябай жакшы. Азыркы убакытта жол кырсыктарда 2 жагы бар. Анан бирөө күнөөлүү болуп, экинчисинин машинесин унаасын талкалап, балким кээ бир адамдар кайтыш болгон, кээ бир адамдар жарадар болуп, азыркы убакытта ошол күнөөлүү болгон кишинин акчасы жок болуп, соттошуп, 3-4 жыл сотто жүрүп, ошондой жаман абалда болуп, акчасы да жок болуп, эмне кылганын да билбей. ОСАГО деген бул мыйзам мындай цивилизованный жол менен алып барып, болушунча юридикалык жардам берип, болушунча акча жагынан жардам берип, камсыздандыруу компания ошолордун баарын өзүнө алат. Юстиция министрлигиден каттоодон өттүк деп атасыз да. Ал бирок 11 январда гана өттү да. Ошол 1 айдын ичинде ошол компаниянын өкүлчүлүктөрү ар бир областтарда ачылат депчи. Бул эмне үчүн мамлекет мынчалык шашылыш түрдө ушул камсыздоону баштап атат да? Эми биз мындай Кыргызстанды караганда, өзүнчө Кыргызстан бул тоолордо болгон мамлекет дейбиз да. 80% ошол тоолор. Мындай ойлогондо табигый кырсыктар 30га жакын ар кандай табигый кырсыктар Кыргызстанда бар. Жер титиреген, мондай сел тигиндей Павадак же өрт деген бир топ турак жайлар өрттөнүп
үйлөрү курап же бирдеме болуп ушундай кырсык болгондо биздин элибизге өкмөттөн бюджеттен жыл сайын 400 миллион сомго чейин акча бөлүнүп ошолорго берилет. 30% кайталанбайт, бирок ошол 70% кайта сууда сыяктуу берилет. Алар кайта өкмөткө тапшырыш керек ал акчаларды. Азыркы убакыттан баштап, бул мыйзам күчүнө киргенден кийин 11 февралда бул такыр өзгөрүлөт жолдору. Ошол мурун элге берилген акчалар, сууда сыяктуу берилген акчалар ошол мамлекеттик камсыздандыруу компанияга, организацияга берилет. Ушул камсыздандыруу тууралуу элдерде маалымат аз болуп атат да, жоопко караганда суроолор көбөйүп атат. Балким мындан ишти баштаардан алдын балким маалымат иштерин өткөрүш керек болчу. Эми бул Госфиннадзор жагынан айтып кетейин, биз күнүгө 3-4 интервью беребиз. Ар кандай круглый стол, мындай телевиденияга да чыгып, газеттерге да чыгып, радио менен деле маалымат берип, болушунча иштеп атабыз. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Кийинки бөлүктө сиздер. Пентагон Иракта АКШнын аскердик контингенти дагы көбөйүшү мүмкүндүгүн билдирди. Сөз ислам мамлекетине каршы күрөштө Иракта америкалык аскердик инструкторлордун санын көбөйтүү тууралуу болууда. Казакстанда H1N1 түрүндөгү сасык тумоодон бир адам көз жумду. Казак өкмөтү каза болгон адам кайсы аймактан экенин жана ал канча жашта жаран болгонун ачыктаган жок. Кыргызстандын окуучулары алдыда дүйнөлүк The World Scholars Cup дебаттык турниринде кыргызстандык окуучулар 5 алтын жана 6 коло медаль утушту. Мына ушулар туурасында кабардар болосуздар. Пентагон Иракта АКШнын аскердик контингенти дагы көбөйүшү мүмкүндүгүн билдирди. Сөз ислам мамлекетине каршы күрөштө Иракта америкалык аскердик инструкторлордун санын көбөйүү тууралуу болууда. Буга чейин АКШ жетегинде Рамади шаарынын согушчандар бошотуу боюнча операция ийгиликтүү өткөн. Согушчандар Ирактын айрым аймактарын көзөмөлгө алып, бейпил жарандарга кол салып, ар кандай теракттарды уюштуруп келет. Цюрихте бүгүн Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жана АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри жолугат. Тараптар Сирия, Украина, Иран жана Корей жарым аралы боюнча пикир алмашат. Бул жолугушууда Кошмо Штаттар менен Орусиянын мамилеси да талкууга алынары күтүлүүдө, бирок күндүн башкы темасы Сирия. Анткени 25 январда Женевада бул өлкөдө абалды жөнгө салуу боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү болот. Давоста экономикалык форум ачылды. Дүйнөлүк экономикалык форумдун бул жолку темалары 4-чү өнөр жай инкылабы, гуманитардык көйгөйлөр жана качкындар болмокчу. Швейцарияда өтүп жаткан форумда Европага болгон мигранттардын агымы негизги темалардан болот. Форумга дүйнөдөгү ири ишкана ээлери, бизнесмендер, саясатчылар чогулуп, курч маселелер боюнча пикир алышат. Дүйнөлүк экономикалык форум бул Швейцариядагы бейөкмөт уюму. Ислам мамлекети террордук уюму согушчандардын эмгек акысын 2 эсеге кыскартууга мажбур болду. The Independent жазгандай, бул тууралуу Сириядагы Ракка шаарында отурган Ислам мамлекети казыначылыгы чечим чыгарган. Террордук уюм көзөмөлдөгөн мунай объектилерине соңку кезде тезден тез аба чабуулдары болчу болду. Financial Times басылмасынын маалыматы боюнча, Ислам мамлекети жылына өз согушчандардын эмгек акысына $600 миллион сарптайт. Борбор Азия жаңылыктарынан Азизама Саадуллаевага Тажикстандагы мусулман аялдарынын лидери деген наам берүү демилгеленди. Буга Саадуллаева ыйык эсептелген Кааба ичинде сыйынган биринчи тажик аял болгон себеп болууда. Бул демилге дин жаатындагы тажик эксперттеринен чыгууда. 4 январда президент Эмомали Рахмон Сауд Арабияга болгон сапарында үй бүлөсү менен зыярат жасашкан. Казакстанда H1N1 түрүндөгү сасык тумоодон бир адам көз жумду. Казак өкмөтү каза болгон адам кайсы аймактан экенин жана ал канча жаштагы жаран болгонун ачыктаган жок. Дарыгерлер чөчкө жаатында эпидемиолог абал туруктуу деп ишендирүүдө. Буга чейин чөчкө Орусияда 5 адамдын өмүрүн алып кеткен. Ал эми Украинада бул оорудан 51 адам көз жумду. Кыргызстандын окуучулары алдыда дүйнөлүк The World Scholars Cup дебаттык турниринде кыргызстандык окуучулар 5 алтын жана 6 коло медаль утушту. Туркиянын Измир шаарында 10 январда өткөн дебатта дүйнөнүн 80 өлкөсүнөн окуучулар күч сынашкан. Кыргызстандан турнирге Сибат билим берүү мекемесинин тарбиялануучулары Темирлан Койчекеев, Азим Мукамбетов жана Санжар Ражапов барышкан. The World Scholars Cup 2008 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан окуучулар арасындагы дебаттык турнир.
Мына ушуну менен жаңылыктарыбыз соңуна келди. Мен сиздер менен эртеңки чейин коштошом. Жакшы калыңыздар.